Кыргыз тили. Саламатсыздарбы достор? Сиздер менен мен Мээрим Момбековна. Бүгүнкү сабактын темасы биринчи жактын мын мүчөсү. Биринчи жактын мын мүчөсүн билиш үчүн биз кыргыз тилиндеги 3 жакты билип алышыбыз керек. Жекелик түрдө биринчи жак мен, экинчи жак сен, сылык формасы сиз, үчүнчү жак ал. Бул сөздөрдү жаттайбыз. Көптүк түрдө биринчи жак биз, экинчи жак силер, сылык формасы сиздер, үчүнчү жак алар. Бул сөздөрдү дагы жаттайбыз. Көрүнүп тургандай, орус тилинде силер, сиздер сылык формасы дагы, экинчи жактын көптүк түрү дагы бир эле сөз менен аталса, кыргыз тилинде эки башка сөз менен аталат. Биринчи жактын мүчөсү, мын мүчөсү 4 вариантта өзгөрөт. Мын, мен, мун, мөн. Уңгуга жалгап көрөлү бул мүчөлөрдү. Бала. Мен баламын. Баламын деп айтсак да болот. Анткени мен деген сөздү алып салсак, мын мүчөсүнүн жардамы менен ким бала экендиги белгилүү. Эне. Мен энемин. Кыргыз тилинде үндөштүк мыйзамына карай мүчөлөр өзгөрөт. Мын мүчөсү мин мүчөсүнө өтүп кетти, анткени менен и үндөшөт. Энемин деп айтсак да болот. Мин мүчөсүнүн жардамы менен ким эне экендиги белгилүү. Ууру. Мен уурумун. Сөздүн аягында у үндүсү тургандыктан мын мүчөсү мун мүчөсүнө өтүп кетти. Уурумун деп айтсак да болот. Анткени мун мүчөсүнүн жардамы менен ким ууру экендиги белгилүү. Күчтүү. Мен күчтүүмүн. Сөздүн аягында үй тургандыктан мын мүчөсү мүн вариантына өтүп кетти. Күчтүүмүн деп да айтсак болот. Анткени мүн мүчөсүнүн жардамы менен ким күчтүү экени белгилүү. Тентек. Тентек бала. Мен тентекмин. Менен и үндөшө келгендиктен мын мүчөсү мин вариантына өтүп кетти. Тентекмин. Мен тентек баламын. Тентек баламын деп да айтсак болот. Демек, с помощью окончания мын, без слова мен, понимаем, что кто хулиган, кто сильный. Убираем слово мен, даже мы убираем слово мен, с помощью окончания мын, мы понимаем, что кто хулиган, кто сильный. Тапшырма. Төмөнкү сөздөрдүн маанисин түшүнөбүз. Студент, сатуучу, айдоочу, чачтарач, тикмечи, өтүкчү. Жана ошондой эле ал сөздөргө мын мүчөсүн жалгайбыз. Студентке мын мүчөсүн жалгасак, студент мин. Акыркы муунда тургандыктан мын мүчөсү мин вариантына өзгөрүп кетет. Сулуу, красивая, күчтүү, сильная, акылдуу, умная, жоопкерчиликтүү, ответственная, чынчыл, честная. Бул сөздөрдү сөздүк дептерге жазабыз, жаттайбыз жана катыштырып сүйлөм түзөбүз. Мен сулуу студентмин, мен күчтүү студентмин, мен акылдуу студентмин, мен жоопкерчиликтүү студентмин. Жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазабыз жана жаттайбыз. Жаңы сөздөрдү катыштырып сүйлөм түзөбүз. С новыми словами составим предложение. Саламатта калыңыздар.